Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу өз уктурууларын улантат. Биз адаттагыдай эле актуалдуу темалардын алкагында кеп кылуубузду улантабыз. Бүгүн биз тандап алган темабыз мыйзамдардын инвентаризациялоонун жыйынтыктары тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда конокторубуз бар. Тааныштырып өтсөм, Ички иштер министрлигинин укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетекчиси Нурлес Өмүралиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ошондой эле экс-юстиция министри Жаманкулов Марат Тургунбаевич. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз студиябызга. Рахмат. Өзүңүздөр билесиздер, ушул жылдын башында бизде жаңы конституция кабыл алганына байланыштуу мыйзамдарды иретке келтирүү муктаждыгы пайда болду. Негизинен эле акыркы жолу ушул мыйзамдарды инвентаризация 2011-жылы жүргүзүлгөн экен буга чейин. Анан талап боюнча ар 10 жылда иретке келтирилип турушу керек экен да. Жыйынтыкталды учурда мыйзамдарды иретке келтирүү иши. Кандай жыйынтыктарга келдиңиздер, кандай жүргүзүлдү ушул инвентаризация, кандай натыйжалар болду? Айтып берсеңиздер, келиңиз. Сизден баштайлы, Нурлес агай. Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Өзүңөр билгендей эле Кыргыз Республикасынын 5-майында Кыргыз Республикасынын конституциясына кол коюлуп бекилген. Ошонун ишти алып баруунун алкагында номер 26 8 февралында 2021 президенттин жарлыгы чыккан. Ал жарлыкта масштабтуу инвентаризация өткөрүү боюнча жарлык иштелип чыккан. Жана ошо жаңы кабыл алган конституцияга бүттүк мыйзамдарды ылайык келтирүү максатында. Ошо силер билгендей эле азыркы болгон мыйзамдар, кээ бир мыйзамдар эски жана 90-80 жылдагы мыйзамдар менен колдонуп келебиз. Иш жүзүндө ошол аталган мыйзамдарга, основной мыйзамдарга биз өзгөртүү киргизип, жана ошол мыйзамдарды колдонуп, иш жүзүндө колдонуп келебиз. Ошонун негизинде ар кайсы мыйзамдарда ушундай бир укуктук коллизиялар пайда болот да. Ошонун негизинен ушул инвентаризацияны баштап, бүттүк мыйзамдарды карап чыгып, инвентаризация жүргүзүп, кээ бир мыйзамдарды жокко чыгарып, кээ бир мыйзамдарга концептуалдуу өзгөртүү киргизүү боюнча биз ошондой ишти алып бардык. Президенттин жарлыгына ылайык 55 буйрук иштелип чыккан өкмөт менен, кабинет министров менен Кыргыз Республикасында 55 буйрук иштелип чыгып, ал буйрук менен экспертный жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топтун негизинде ошо Адилет министрлиги ошо координациялуу жумуштарын Адилет министрлиги алып барып, биздин ички иштик министрликке правовой судебный блок берилген. Ошол боюнча биздин жетекчилер аталган эксперттик топту жетектеп келгенде, биздин эксперттик топко 41 мыйзам берилген, бөлүнүп берилген инвентаризациялоо боюнча. Бул иш алкагында биз жума сайын иш алып барабыз. Бизде WhatsApp группа түзүп, күндө маалымат менен бөлүшүп, ар кайсы ылайыктуу жумуштар өткөрүп жатат бүгүнкү күнгө чейин. Биз Минюст Адилеттик министрлиги методология иштеп чыккан. Ошо методологиянын негизинде ошого таянып биз ошол инвентаризацияны 41 законго инвентаризация жүргүзүп келдик. Азыркы учурда бизде иш өз убагында кетип атат. Дагы вот белгилеп кетчү нерсе бар. Ушу жарлыкта жана өкмөттүн токтомунда пункт бар, чтобы независимый экспертти привлекать эткенгечи. Ошол негизинде бизге аябай
ошо независимый эксперттер аябай чоң жардам көрсөтүлгөн да, алар тараптан чоң жардам көрсөтүлгөн. Анткени бул коомго жеткирүү деген максатында коом ачык көрүп жатат, кандай мыйзамдарды биз жокко чыгарабыз, кандай мыйзамдарга мындай концептуалдуу өзгөртүү киргизүү боюнча коом дагы көрүп, катышып, ошол ойлойм жакшы иш да, жакшы ишти алып баратабыз. Азыркы учурда биз ошо 41 кечээ эле кезектеги отурум болду. Биз МВД уюштурган. Ошонун негизинде кечээ эле биз акыркы жумуштарды тактап, акыркы мыйзамдарды тактап чыгып, кээ бир мыйзамдар бар, мындай пикирибиз келишпей, ошондой да жумуштар өттү да, аябай катуу талкуу болду. Ар бир мыйзамдарга ар бир госорган, ар бир независимый эксперт аябай өз законуна, анткени биздин жана компетенциянын ичинде ар бир госорган өзүнүн мыйзамын отстаивать этти да, ошол негизинде. Анан бизде ошо 41 закондун ичинде бир 5-6 закон калды. Ошол закон боюнча госоргандын жоопкерчиликтүү кызматкерлер өздөрүнүн жетекчилиги менен макулдашып, жана биз уже даяр позиция менен Минюстка соответствующий уже позициясы жөнөтүшүбүз керек. Ошол анан кыскача айтып кеткендей, ошондой маалымат боюнча анан иш өз убагында эле жүрүп атат. Азыркы учурда биз экинчи стадияга өтөбүз. Ошо макулдашуу жумуштары бүтсө, биз экинчи стадияга иштеп чыгып, уже стадия разработки башталат, жана ошо мыйзамдарды иштеп чыгып Минюстка жөнөтөбүз. Жогоруда 41 мыйзам тууралуу айтып кеткенсиздер. Булар күчүн жоготкон мыйзамдарбы же? Жок. Булар инвентаризацияга муктаж болгон мыйзамдар. Анын ичинде азыр мен точно айта алам, бир мыйзам закон, значит, финполиция боюнча закон бар. Ошол закон жокко чыгарылат. Аны биз единогласно бардыгыбыз бир макулга келип, ошол законду жокко чыгарылсын деп азыр мен айта алам. Кийин дагы бир 2-3 мыйзам бар. Ошол боюнча биз азыр биздин жетекчилик менен макулдашып, бүгүн эртең Министерство юстицияга уже толук маалымат жөнөтөбүз. Өзүңүз билесиз, ушул мыйзамдарды инвентаризация кылууну жылдын этегине чейин жыйынтыктоо боюнча маселе коюлган болчу. Анан ошол иш тартиби менен эле кетип атасыздарбы, жетишип атасыздарбы? Ооба, мен айтам, биз жетишип атабыз. Жана айтып кеткендей эле бизге независимый эксперттер аябай жардам берип атат. Ошолордун жардамы менен ар бир жоопкерчиликтүү сотрудниктер бөлүнгөн. Убагында кезектеги жыйындарды өткөрөбүз. WhatsApp группадан аябай эле талкуулар болот. Бири-бирибиз менен маалымат менен бөлүшөбүз. Ойлойм, иш жакшы эле кетип атат. Өз убагы менен эле өз убагында жыйынтыктап Министерство юстицияга толук маалыматты жөнөткөнгө аракет кылабыз. Алдыда кайсы мыйзамдар күчүн жоготуп калышы ыктымал, же кайсы мыйзамдар жараксыз болуп табылып калышы ыктымалдыгын алдыда талкуулайлы. Ага чейин ошол көз карандысыз эксперттер деп калдыңыз. Биздин экс-министр, юстиция экс-министри Марат Тургунбаевичтен сурайлы. Мыйзамдарды инвентаризациялоо жаатында методологиясынын кандай жүргүзүлүшү керек? Деги эле ушул байланыш иш топторунун жөнөкөй мамлекет менен байланышы кандай болуш керек? Ошолор тууралуу токтолуп өтсөңүз, кандай жүрүп жатат? Анан сиздердин кеңештер аркылуу көп нерсе чечилип атат атпайбы? Сиздер кандай кеңештерди берип атасыздар? Эмнелер жок кылынышы керек? Саламатсызбы, урматтуу угармандар? Сурооңузга рахмат. Биринчиден, уруксат берсеңер, мен ошол мыйзамдардын инвентаризациясы эмне үчүн жасалып атат деген бир суроого
токтолуп кетейин. Мен бир мисалды келтирип коеюн. Мына мисалы Кыргызстанды алсак, бизде 4600-700дөн ашык мыйзамдарыбыз бар экен да, жалпысынан. Ооба. Аны былтыр юстиция министрлиги атайында анализ кылган да. Анткени көп сын пикир болуп атпайбы? Ошол депутаттар карап атканда, мисалы өкмөт тарабынан өкмөттүн демилгеси менен кээ бирки мыйзам долбоор каралып атканда, неге мындай кичинекей мыйзамдарды алып келесиңер, мындай техникалык өзгөртүүлөрдү киргизип, мындай жакшы мыйзамдарды, мындай жашоону өзгөрткөн мыйзамдарды алып келбейсиңер деп. Эл тарабынан деле ошондой сын пикирлер болуп атат. Ошон үчүн бул инвентаризация бул өзү күнөмдүк иш. Эгерде Кыргызстан тарыхын алсак, мындай чоң инвентаризациялар 2000-жылы болгон. 2000-жылы мисалы ошо илгерки замандын ченемдик укуктук актыларды анализдеп, СССРдин мыйзамдарын карап, башка мыйзамдарды карап, жана ошо өкмөттүн чечимдерин, президенттин жарлыктарын, ошондо биринчи этап менен көп мыйзамдар, көп ченемдик укуктук актылар күчүн жоготкон да. Андан кийин конституция кабыл алгандан кийин бир сыра мыйзамдарды конституцияга ылайык кылып ушундай иш алып барылат. Азыркы инвентаризация бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалып атат, анткени бул масштабтуу. Ар бир мыйзам каралат да. Мисалы мурун кээ бирки мыйзамдарды ошо жанакы жеке ишкерлерге тиешеси бар болсо, ошол мыйзамдарды карап чыгышкан. Бул азыр масштабтуу инвентаризация болуп атат. Анан бул масштабтуу инвентаризация керек болгону азыр бизде ар бир мыйзамды карап чыгып түшүнүп атабыз. Бул өтө убагында тапшырма болуптур президент тарабынан. Анткени мурун инвентаризация кандай жүргүзүлдү? Жанакы юстиция министрлигинин астында ведомство аралык жумушчу топ түзүп, ошол курамына ар бир министрликтин өкүлү кирчү, анан Минюст координатор болчу да. Анан тапшырма берет. Силер өзүң тармагыңарды карап, мыйзамдарды карап чыккыла. Ар кандай аткарылат да. Эрке мамлекеттик органдар жок, бизге эчтеке керек жок, бүт соп-сонун деп эле, жакшынакай деп эле. Бирок жанакы текшерүү механизм жок болчу да. Текшерүү механизми жок болчу. Ошон үчүн бул инвентаризацияда юстиция министринин тарабынан атайын методология иштелип чыкты. Бул методология биринчиден бул методологияга кандай критерийлер кирди? Ошо жанакы президенттин жарлыгында белгиленген критерийлер кирди да. Ошо мисалы конституцияга ылайыкпы, башка мыйзамдар менен жанакы кайталоолор жокпу, же коллизиялар барбы деп. Андан тышкары башка да критерийлер да кирди. Ошону жанакы ар бир мыйзамды ошол методикадан өткөрсөң, өзүнүн сунуштары чыгат да. Ошол сунуштардын негизинде уже мыйзам долбоорунун концепциясы иштелип чыгат. Анан методология боюнча да көп сын пикирлер болуп атат да. Кээ биркилер айтып атышат, ошо методологиядан өткөрбөй эле мына көрүнүп турбайбы, бул норма конституцияга каршы. Ошону замат деле мыйзам долбоорун даярдап эле же алып салалы, же бири-бирине шайкеш келтирип коелу деп. Бирок бул методологиянын өзгөчөлүгү, методологиянын артынан жарандык коомда бул процесске киришип атпайбы? Мисалы мына азыр мамлекеттик органдар өзүнчө оценка кылышты, өзүлөр баалашты да ар бир мыйзамды. Мамлекеттик органдарда өзүнүн кызыкчылыктары бар, өзүнүн дагы башка кадр маселеси да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн
Биякта экинчи этап менен көз карандысы эксперт ал эч эмеси жок да кызыкчылыгы. Ал карап чыгып, ошол ар бир тармакта тажрыйбасы бар юристтерди чакырышты. Алар өзүнчө бир оценка беришет. Мына мисалы Нурлис мырза айтып атпайбы, кече ички иштер министрлигинин имаратында чогулуп, ошундай ар бир мыйзам боюнча мындай талкуу болду да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул методология боюнча эң биринчиси бул жанакы ар бир чоң ишти астында бир эрежелер болуш керек да. Кандай иштейбиз, эмне болобуз? Ошо методология ошол максатка жетип атат. Экинчиси жарандык коом мыйзам чыгаруу процесске катышып атат да. Анткени биякта мамлекеттик органдын өкүлү, анан көз карандысыз эксперт өкү эле талкуулабайт. Башка, мына мен азыр эле бир чогулуштан келдим. Алар Skype аркылуу, Zoom аркылуу башка эксперттер киришип ошол маселелерди талкуулап атат. Андан кийин ошол сунуштарды талкуулагандан кийин уже мыйзам долбоорунун концепциясы чыгат. Андан кийин дагы мен ойлойм, ошо жарандык коомдун өкүлдөрү мыйзам чыгаруу процесске киришип, анан ошентип жылдын аягына чейин ушундай тапшырма болуп атат. Мыйзамдар иштелип чыгат. Азыр 3 топко бөлгүлө деп тапшырма болуп атат. Биринчи топ бул жанакы техникалык өзгөртүүлөр. Мисалы, өкмөт азыр министрлердин кабинети болду, жана башкалар. Андай өзгөртүүлөр ал биринчи кезекте жогорку кеңешке жиберилет. Экинчи топ бул мындай өзгөрүүлөр, толуктоолор көбүрөөк болсо, анда бул экинчи топко болот, анда мөөнөтү да башкача болот да. Үчүнчү топ бул такыр эле кээ бирки мыйзамдарды жокко чыгаруу, бирок алардын керектүү жанакы бизде көптөр айтып атпайбы, мыйзамдар иштебейт депчи. Же акчасы жок мыйзам иштеген үчүн, же ресурстар жок. Ошолорду карап чыгып, же жокко чыгарып, же андан мындай керектүү нормаларды алып, башка мыйзамдарга имплементация кылыш керек да. Мисалы, эгерде ошо билим тармакты алсак, же саламаттык сактоо тармакты алсак, бизде ошо билим тармагында бизде мектепке чейинки билим жөнүндө мыйзам бар, билим жөнүндө мыйзам бар, кесиптик билим жөнүндө мыйзам бар, мугалимдердин статусу боюнча мыйзам бар. Анан жанакы мектептерде тамак ашу уюштуруу жөнүндө мыйзам бар. Ошол 5 мыйзам кээ бирки бири-бирин кайталап атат, же бир тармакта болгондон кийин бир эле мыйзам менен мындай жакшынакай, мисалы башка мамлекеттерде билим берүү жөнүндө кодекста бар да. Ошон үчүн бул мен ойлойм, ошо как-то эксперттер мындай талдап, ойлонуп, ошо өзүнүн сунуштарын айтышат. Түшүнүктүү. Демек, мен түшүнүгүм боюнча күзүндө бизде жогорку кеңешке шайлоо болгону турат. Кийинки 7-чи чакырылыш келе турган болсо, ушул топ мыйзамдарды 3 топтоп калдыңыз. Ошолорду кабыл алып, карап, анан кабыл алууга тийиш болот турбайбы? Ооба, жогорку кеңешке уже даяр мыйзам долбоорлор кирет. Мындай биринчи жанакы техникалык өзгөрүүлөр, мындай жаңы редакциялар, мындай чоң мыйзамдар жылдын аягына чейин жогорку кеңешке кириш керек. Түшүнүктүү. Анан
баягы сиз өзүңүз жакшы билсеңиз керек, бизде коомчулук болобу, эксперт болобу, ал тургай ошол мыйзам чыгаруучулар деле жогорку кеңештен айтып жүрүшөт. Бизде мыйзамдар абдан көп. Баарын иретке келтириш керек деп. Ушул жүргүзүлүп жаткан инвентаризация кандайдыр бир иретке келтирип, мыйзамдарды баягы түшүнүктүү болуп калабы? Кандай деп ойлойсуз? Туура суроо берип атасыз. Мен жанакы айтып кетпедимби? 4700дөн ашык мыйзам. Ошону анализдесек, мисалы, анын ичинде 1000 мыйзам бул ратификация жөнүндө. Ар кандай эл аралык келишимдерди ратификация жөнүндө. Анын ичинде мисалы мындай жанакы разовый характер деп коет да. Мисалы, мунапыс жөнүндө, же жанакы административдик территориалдык маселелер боюнча аларда бир топ. Анан мындай карап чыксак, көрсө 350-400дүн мындай ортосунда бул мындай бүтүн мыйзамдар экен да. Бүтүн мыйзамдар. 1600-1700 мыйзам бул ошол 350-400 мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор экен да. Мына ошон үчүн мындай чоң көрүнүп атат да бул сан. Анан идеалдуу түрдө, эгерде бүт мыйзамдарды инвентаризация кылсак, анан кээ бирки мыйзамдарды мындай бирдиктүү кылып, мен ойлойм, эми бул мындай жакшы анализделеген жок. Эми бирок ойлоп атам, бизге 200 эле мыйзам жетиштүү да. Анан жарандарга да жакшы. Бизде азыр кандай учурлар болуп атат? Мисалы, жараныбыз мамлекеттик органга келип алып, мына бул мыйзам боюнча менин укугум мондай, анан ошол мамлекеттик кызматты мага сапаттуу түрүндө бергиле депчи. Чиновник башка мыйзамдын нормасын көрсөтүп атат. Кое тур, бул боюнча мен мындай кылышым керек. Муну менен макулдашышым керек, тигини менен колдоо керек деген сыяктуу. Ошон үчүн ошо инвентаризация сапаттуу өтсө, ошол кайталоолор кетет. Анан бир эле тармакты бир мыйзам менен, жанагы 2, 3, 4, 5 мыйзам болбой, бир эле мыйзам карап калат. Анан мен ойлойм, ошо жанакы саны көп, сапаты жок деп айтып атпайбызбы? Ошо сапатына барабыз деген ой менен азыр иштеп атабыз. Эми кандай болот? Бул мен азыр оңой эле айтып берип атам, бирок ар бир мыйзам боюнча 3, 4, 5 саат талкуулап мындай чоң жумуш алып барылып атат да. Өзү ошондой болуш керек. Бул мамлекеттин мыйзамдары болуп аткандан кийин баягы тез арада жазып сүрөт сунуштай калыш дагы бул кандай болуп калат, эми түшүнүксүз болуп калат болсо керек. Анан Нурлес байке жогоруда айтып калдык, канча мыйзамдар, кайсы мыйзамдар болжол менен да баягы жокко чыгарылып кетиши мүмкүн, өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошо сиздер иштеген топтун алкагында айтып берсеңиз, эми жалпы инвентаризация боюнча айтып бере албасаңыз керек азыр. Жыйынтыгы менен айтпасаңыз. Бизге бекилген топ негизинде 41 мыйзам көрсөтүлгөн да. 41 мыйзамдын ичинде ошо жана жогоруда айтып кеткендей мыйзам жана жоюлуп кеткен служба бар болчу. Бизде эми финансовый полиция деген служба бар эле да. Каржы полициясы. Каржы полициясы. Ошол службанын өзүнүн мыйзамы бар болчу. Закон об органе, государственном органе по борьбе с экономическими преступлениями. Бул эми өзүңүздөр билгендей эле госорган азыркы учурда жоюлуп кеткен, функциясы бөлөк госоргандарга берилип, и бул мыйзамдын мындай единогласным решением жокко чыгарылсын деп чечим чыккан. Ошонун артында кээ бир эски мыйзамдар бар. Мисалы, эң ушу 92, 94, 96 жылдагы мыйзамдар болуп, анын ичине бир 20 өзгөртүү, 20-30 өзгөрүү кирилген мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдарды биз азыркы учурда бир 5-6 мыйзамдарды талкуулап атабыз. Жаңы редакцияда иштелип чыгабызбы деп, же
мындай концептуалдуу өзгөртүүлөрдү киргизебизби депчи. Ошонун ичинде биздин да закон бар, закон об органах внутренних дел бар, закон, значит, о службе госохраны бар, анын ичинде закон. Ошол закондорду жетекчилик тарап менен макулдашып, анан независимый эксперттер менен дагы бир сыйра кеңешип, Адилет министрлиги менен кеңешип, сунуштарды ушул жака жиберип, бир позицияга келишибиз керек негизи деп ойлойм. Бирок ошол иштер жүрүп атат азыркы учурда. Калган мыйзамдар жанакы 3 подгруппага деп жана айтылып кетти. Ошол 3 подгруппада ошентип незначительный технический доработкалар менен жана мындай концептуалдуу өзгөртүү жактан киргизилип иштеп чыкканга уже биз проекттерди даярдап атабыз. Проекттерди даярдап, бүт полный пакет документтер менен даярдап атабыз. Өзүнүн негиздеме каттары менен, полный обоснование менен даярдап, Адилет министрлигине уже кийинки жумада жөнөтөбүз. Сиздерге ыраазычылык бул мыйзамдарды иретке келтирүү боюнча иш аракеттин жылдын жыйынтыгы менен дагы бир уктуруу кылабыз деген үмүттөмүн. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда Ички иштер министрлигинин укуктук камсыздоо жана эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн жетекчиси Нурлес Өмүралиев жана мурдагы юстиция министри Марат Жаманкулов болду. Биз мыйзамдарды инвентаризация, башкача айтканда иретке келтирүү кандай жүргүзүлүп жаткандыгы, кандай метод ыкмалар колдонулуп жаткандыгы тууралуу баарлаштык. Ошондой эле кайсы мыйзамдар жокко чыгып калышы мүмкүн же өзгөрүп калышы мүмкүн деген суроолордун тегерегинде баарлаштык. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Уктурууну мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.